Ыйлап койбойсузбу? Ушул үйдөн Кудай буйрса кыз узатып, келин алып, талай жакшылык өткөзүңүз. Ошол үйдө жалаң жакшылыктар болуп турсун, бакпайт. Ушул үй чоң особняк болсун. Ошол эң башкысы ден соолукта болгула. Ушул биздин Чопой экөөбүздүн атыбыздан баардык бир туугандардын атынан деп кабыл алыңыз, Кут болсун, кут болсун. Тойлор болсун, жакшылыктар болсун, чоң үй болсун, заңгыран чоң үй. Эртең машинада өзүнчө майлайбыз. Мен бир тууган агам, эң улуусу. Ал өмүр бою өмүрүн ошо чек ара кызматына арнаган адам. Анан кийин пенсияга чыккандан кийин баягы башкача болот экен да, эми өмүр бою ушу мамлекеттин жумушунда иштеп жүргөн, пенсияга чыккандан кийин баягы общежитиядан да чыгат, бекер үйдөн дагы кайтор. Ошентип анан агам Россияга кетти иштеген. Анан бир тууган агам үй жок квартирада жашап жүрсө, мен кымбат бир джип машина айдап жүрө алсам, мен үчүн туура эмес нерсе болчу да булчу. Иштеп жүргөндө анан чалдым, Бишкекке келе бериңизчи депчи. Кыргызстанга келе бериңиз. Десем, неге деп Мемет Калдан ушу үй алабыз деп. Кудай таалам ырыскыны 4 тууган болсок, ошону бирөөсүнө берет да, калган 3-өөнө бөлүшөт бекен деп. Сыноо да бул эми жашоого. Как раз ушул карындаш кино жакшы болуп үй алып бердим.